Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Өлкөбүздө кайрадан эле сөз эркиндигине басым жасалып жатат деген негизде нааразычылык акцияларын уюштуруу аракеттери көрүлүп баштады. Бул ирет журналист Болот Темировдун Орусиянын жарандыгынан Кыргызстандын жарандыгына мыйзамсыз өткөндүгүнө байланыштуу чыгарылган чечим бетке кармалууда. Кече Бишкекте баягы эле баарыбыз буга чейин көрүп билип, батыштын НПОлор аркылуу жүргүзгүсү келип жаткан саясатын Кыргызстанда ишке ашырууга күйүп-бышып жүргөн, митингдерде көрүп жүргөн кишилерди дагы көрдүк. Болот Темиров өзүнүн буга чейинки мекени болгон Орусияга чыгарылды. Анткени ал Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз жөн эле базардан сатып алган буюмдай эле колдонуп жүргөнү тергөө тарабынан аныкталганы белгилүү болду. Өзүн коррупцияга каршы күрөшүүчү, иликтөөчү журналист катары көрсөтүп келе жаткан Орусия жараны эми Орусияда өзүнүн үй бүлөсү менен жашоосун улантмакчы. Мыйзамдуулукту талап кылып, жалган жашыкты чындай кылып, кыргыз элинин башын айлантып жүргөн кишиге дагы мыйзам чегинде чара көрүлгөнү анын бир акырдан жем жеген командасына жана тобуна албетте жаккан жок. Күтүлгөндөй эле батыштын нанын жегендин баары ызылдап, шериги жоопко тартылганына ызаланып, баягы эле өздөрүнүн каналдарында болушунча акылдуу сөздөрдү сүйлөп, кыргыз элине даанышман болуп көрүнүү сценарийин күчөтүп башташты. Бир чети аларды деле туура түшүнүүгө болот. Бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырайт демекчи. Бир кожоюнга иштеп жаткан соң, баары ушундай учурда текеден тик туруп, кожоюнуна иш кылып жатканын көрсөтүп, жок дегенде митинг өткөрүп, түз эфирлерди уюштуруп, постторду жазып, эптеп бир амалдап алып жаткан акчаларын акташы керек да. Жок дегенде ушинтип өздөрүнүн жөн отурбай иштеп жатканын көрсөтүп, шефтеринин көзүн боеп турбаса, буларга жөндөн жөн эле акча берип, колдоп кубаттай бергиде эмне. Булардын батыштагы кудайдай көргөн шефтери акмак беле. Иштесең тиштейсиң демекчи. Булардын митингдерди, жөө жүрүштөрдү, ар кандай акцияларды, эфирлерди, иликтөө демиш болуп атайын каралоолорду жасап жатканынын баары албетте булардын түздөн түз жумушу. Кожоюндарынын алдында бере турган отчету жана ошого жараша ала турган акчасы ушуну менен түздөн түз байланышта. Муну эми билбеген эч ким деле калбаган болсо керек. Ошон үчүн буларга кожоюндары кааласа гей-парад өткөргүзөт, кааласа реакция деп атап коюп, митингдерди уюштургузат, кааласа бирөөнү каралатат, кааласа бирөөнү мактатат. Шылтоолору даяр. Бир нерсе десең эле сөз эркиндигине басым деп чыгышат, адам укуктары бузулуп жатат деп кыйкырып коюшат дагы, өзүнүн жыргал жашоосун уланта беришет. Азыркы жашоодо булардын аткарып жаткан иши дагы кадимки эле профессияга айланып калганын баарыбыз түшүнүп болдук окшойт. Картон кагазга темага жараша сөздү жазып чыгып алып эле, камера алдында ары бери оонап, жерге жатып ары бери томолонуп турса, милицияга келгенде камерага сонун болуп өлүмүштүн ролун аткарып берип койсо болду. Миссия аткарылды деп эсептелип, кызмат акысын ала беришет. Кыскасы буларга эми көңүл бурустун деле кереги жок болуп калды сыягы. Эл алдында кадыры кетип калгандан соң, буларга эми баш оорутпай, мамлекеттин маанилүү иштерин аткаруу зарыл эмеспи? Эми курултай боюнча бир-эки ооз сөз. Элдик курултайдын мамлекеттик деңгээлде алгачкы ирет өткөрүлүшү негизинен жалпы кыргызстандыктарга макул болду сыягы. Бирок албетте делегаттарды шайлоодо, уюштурууда айрым кемчилдиктер кетирилгени байкалды. Баягы эле жогорку бийликке болушунча жагалданып, көзүн боёгонго маш болуп үйрөнүп калган айрым жергиликтүү жетекчилер өздөрүнө караштуу кишилердин делегат кылып тандалышына, анан өлкө башчысына барып аларды болушунча мактап, жактап келишине аракет кылбай койгон жок. Албетте, сиз менен биз байкаган бул эпизоддорду президент деле дароо байкап, чара көрүүгө камынып жатканы талашсыз. Ачуу сындар айтылып, элеттеги, айыл жериндеги көйгөйлөрдүн ачык белгилениши элдик курултайдын максаттарынын бири болуп, өзүнүн максатына жетти дегенге толук негиз болду. Эгемендүүлүк жылдарынан бери чогулуп келе жаткан социалдык экономикалык маселелердин абдан көп экендиги байкалды. Эл менен түз отуруп сүйлөшүүнүн инструменти катары колдонулуп баштаган элдик курултайды да жөн койбой, аны да сындап, кычыланып, заарын чачып, мыскылдап отурган мекендештерибиз да тилекке каршы жок эмес. Аймактардан чогулган кишинин баарын дежурныйлар деп, пактакорлор деп, аксакалдарыбызды акшакал деп отургандарды да көрдүк. Же өзү ушак пост жазгандан башка эч нерсеге жарабайт. Же элдин кызматына жарап, кадыры менен ишеним таап, делегат болуп баргандарды көрө албай, бузуку сөздөрдү сүйлөп отурган замандаштарыбыздын бар экени албетте коомубузда дагы деле болсо
ruhani oorukчан kişiler көп экенин көрсөтүп турат. Коомду иштен ириткен бул илдет кыргыз элибиздин ынтымагына, биримдигине, өнүгүп өсүшүнө жолтоо болуп жатканын такыр түшүнө албай жаткандарга эми айла жок. Мындай кишилерибиз эми элден өздөрү бөлүп отуруп, өзгөчө болуп көрүнөмүн деп жүрүп, биротоло элден чыгып, акыры барып, өзү менен өзү сүйлөшүп отура бере турган деңгээлге жетип калышпаса болгону. Депутат болуп баргандардын көпчүлүгү негизинен өзүнүн же жакындарынын бизнестерин коргоо үчүн мамлекет тарабынан берилүүчү мүмкүнчүлүктөрдү өзүнүн бизнесин өркүндөп, өсүшүнө пайдалануу үчүн барышат деп элибиз жөн жеринен айтпай тура. Бул сөздүн негиздүү экенин кечээ күнү депутат Элвира Суравалдиева дагы бир ирет так даана көрсөттү. Депутат айым эмнегеле бийликтин кыймыл-аракеттерине каршы чыккан адам болуп, ойду тоону сүйлөп калды десе, Суравалдиевалардын Бишкектеги Кудайберген базарынын салыгын текшерип, салыкчылар өз милдеттерин так аткарып койгон турбайбы? Мыйзамдуулук, эл журттун жакшы жашоосу тууралуу кооз сөздөрдү сүйлөп көнгөн депутат айым көрсө, базарындагы элден ар бир орун үчүн 2000–3000 сом гана ижара акы аламын деп, мамлекетти алдап, салыктан качуунун айла амалын кылып жүрүптүр. Салыкчылар чындыкты тактап чыгып, Суравалдиевалар мамлекетке 70 миллион сом салык төлөшү керек болуп калган. Бул тууралуу жогорку кеңеште ачык айтылып, депутат айымдын чыныгы жүзүн бүтүндөй кыргыз эли көрдү. Чындыгында болсо Кудайберген базарында ар бир орун үчүн 2–3 миң сом эмес, 20 миң, 25 миңге чейин акча төлөнөрүн интернет колдонуучулары дароо айтып чыгышты. Ал эмес унаа токтоочу жайына дагы башка жерлерде бир күндө бир жолу квитанция менен кирип чыгып жүрө берсе, Элвира айымдын базарында ар бир кирип чыкканың сайын акча төлөшүң керек турбайбы? Эл деп күйүмүш болгон депутатыбыз бул жагынан элдин жон терисин жакшы эле тилип жатканын соц тармактарда жазгандар аз эмес. Анан эми салыкты төлөбөсөң, базарыңдагы элдин эсебинен укмуштуудай акчаларды алып, байып жаткан болсоң, анда кантип эл жөнүндө кайгырган адамдын ролун ойноп, өзүңдү дагы кыргыз элин дагы алдап жүрөсүн деген киши жок. Анан салыкчылар барып салыкты төлө десе эле трибунага чыгып алып, бийлик мени кысып жатат, мен Кемпироватка каршы добуш бердим эле, мени куугунтуктап жатат деп артисттик кылганы албетте жок эле дегенде уят иш эмеспи? Добушуңду каалаганыңдай бер, бирок салыкты эл катары төлөп, элди алдабай, мугалимдердин, дарыгерлердин, аскер кызматкерлеринин, пенсионерлердин жана башка мамлекеттик кызматкерлердин акысын уурдаба деген киши жок. Бизнесиңди коргоо үчүн депутат болгон болсоң, анда ачык айтып, элдин башын айлантпай кечирим сурап, мандатыңды өзүнүн бизнес үчүн эмес, чыныгы эл үчүн иштей турган башка адамга бер дагы, өзүң Кудайбергенге барып, соодагерлердин капчыгын кагып жүрө бер дейин десе, дагы капа болуп беттирмачылык кылат. Кыскасы эми депутатсыңбы, министрсиңби, башкасыңбы, мамлекет алдындагы өзүңдүн милдетиңди жалпы карапайым кыргыз эли менен бирдей шартта аткарып, өзүңдү элден ашыкча сезбей эле жүрүүгө үйрөнүү мезгили келгенин ар бир мекендешибиз туура көрөрү талашсыз. Ошондо гана мамлекетибизде тартип болуп, ынтымагыбыз, биримдигибиз бекемделет эмеспи? Айткандай, алдыда дагы бир катар депутаттарга кылмыш иштерине байланыштуу укуктук баа берилери кулак кагыш кылынды. Андыктан мандат менен жан сактап көнгөндөрдүн доору аяктап жатканына жакын арада күбө болобуз сыягы. Саламатта калыңыз. Дагы бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында алдын айтып коеюн, эртең дагы айтып чыкпагыла. Так, кээ бирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, уже экспертизалар чыгып атат. Жакында Ген прокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар, араңыздарда отургандар. Ал шектелүүнү биз териштирип чыгышыбыз керек. Ал боюнча бизге керектүү адамдар өздөрүнүн арыздарын берди. Биздин милдетибиз. Эгерде ошол арыз түшсө, биз аны карабай койсок, ошондо айтса болот. Мына мен арыз жаздым, менин арызым карабай атышат депчи. Эгерде биз ошо текшерүү маалында, же болбосо иликтөө маалында ал кылмыштар такталбай турган болсо, аны дагы сот аркылуу чечим кабыл алынат.